Жорголугун салыштыра келгенде Шырдак бектин жоргосундай бар эле деп мүнөздөйт чоң акын Алкул Осмонов Жоомарт Бөкөнбаевди. Кыргыздын чыгаан акыны, драматург, котормочу Жоомарт Бөкөнбаев 110 жыл мурун 1910-жылы 16 майда азыркы Токтогул районундагы Мазарсай айылында кедей дыйкандын үй бүлөсүндө туулган. Ата-энеси 16 балалуу болуп, алардын ичинен Жоомарт менен эжеси гана аман калат. Жоомарттын акындык эргүүсү Айтылуу арым жайлоосунда кой кайтарып жүргөн кезинде пайда болот. Ошондой эле анын акын катары калыптанышына элдик чыгармаларды мыкты билген, сөзгө чебер жана кошокчу апасынын да таасири чоң болгон. Ата-энеден эрте ажыраган акын Жалал-Абад шаарындагы Көк Арт балдар үйүндө тарбияланган. Билимин дагы да өркүндөтүү максатында Оштогу, андан соң Фрунзедеги педтехникумда 1931-жылга чейин окуйт. 1933 жылы Москвадагы Коммунисттик университетинин журналистика бөлүмүнө тапшырат. Аны 1935 жылы ийгиликтүү аяктап, Ленинчил жаш гезитинин редактору, Советтик адабият жана искусство журналынын башкы редактору катары эмгектенет. Улуу ата мекендик согуш маалында өз ыктыяры менен фронтко кетип, Мекен үчүн алга гезитинин редактору болуп иштейт. Акындын алгачкы жер алган кедейлерге деген ырын 1927 жылы жазат. Бул ыр Совет мезгилиндеги жерге жеткен дыйкандардын кубанычына арналып жазылган эле. 1933 жылы Эмгек төлөө аттуу алгачкы китеби жарык көрөт. Андан соң акындын Добулбас, Жоомарттын ырлары, Өмүр, Комуз, Өчпөс өмүр, Менин ырларым сыяктуу бир катар ырлар жыйнактары чыккан. Ошону менен бирге котормочу катары да Пушкин, Лермонтов, Маяковский, Руставели жана Некрасов сыяктуу алп акындардын чыгармаларын да которгон. 1935 жылы жарык көргөн Алтын кыз поэмасы анын чыгармачылыгында зор роль ойноп, анын сюжети боюнча музыкалык драма түзүлгөн. Алтын кыз поэмасы 1936 жылы орус тилине да которулган. Андан сырткары Семетей пьесасынын жана Токтогул операсынын либреттосунун автору болгон. Жоомарт Бөкөнбаевдин акындык талантынын туу чокусу согуш мезгилине туш келет. Ал кош алатоо уулум кетти майданга, жүрөгүм менен кызыл туу, салам кат, антым, чептен эрдин күчүбек сыяктуу ырлары жана Ажал менен Арнамыз поэмасы аркылуу каарды согушка аттанган жоокерлерге дем күч берип, кайраттандырып, жеңишке шыктандырган. Акындын энесинин кордугун өз көзү менен көргөндүктөн чыгармачылыгында аял затына арналган ырлары армын. Анын алгачкы ырларынын бири Эжеме кат деп аталат. Ал ырында мындайча эскерет: өткөн күндөр өттү бизден, ойдон кетип көргөнүм, бирок кетпейт эч эсимден ыйлап мага келгенин. Кой артында мен жүргөндө тапканыңды бергениң, дедиң бооздоп муң кайгыда жан күйөрүм эрмегим деп Зияда Бөкөнбаева эжесине арнап чыгарган. Акын дагы бир кыргыздын чыгаан акыны Тенти Жунушбаевага баш кошуп үй бүлө курган. Андан 2 уул, 1 кыздуу болот. Чоң уулу Кулубек Бөкөнбаев Кыргыздын постсоветтик доордогу мамлекеттик ишмери, айлана чөйрөнү коргоо министри болгон. Ал геология, минералогия илимдеринин доктору. Ал эми кызы Сырга Бөкөнбаева медицина илимдеринин доктору. Дагы бир уулу Зайнидин Бөкөнбаев
2003-жылы 12-январда каза болгон. Жубайы Тенти айында чыгаан акын болгон. Кийинчерээк Тенти Жунушбаева академик Муса Адышевге турмушка чыгып, Адышева тег атын алган. Жомарт Бөкөнбаев ардак белгиси ордени менен сыйланган. Анын ысымы азыркы Ысык Көл облусуна караштуу Тоң районунун акимдик борбору болгон Шарчага ыйгарылган жана өлкөдөгү көптөгөн көчөлөргө, мектептерге ысымы ыйгарылган. 1944-жылы Манас эпосунун сюжети боюнча фильм тартууга даярдык көрүп жатканда кызмат иш сапары учурунда жол кырсыгынан күтүүсүз 34 жаш курагында каза болгон. Жомарт Бөкөнбаев калк тарабынан Кыргыздын Пушкини аталган көп кырдуу талант. Кыска өмүрүнө карабай кыргыз адабиятынын котормочулугунун жана журналистикасынын калыптанышына эбегейсиз зор салым кошкон. Жомарт Бөкөнбаев кыргыз элинин жүрөгүндө дайыма өчпөй сактала бермекчи.